контролдоп турса эле Расуловдо. Анан светтер кыйып атты мына кече. Нарын шаарынын тургуну Шарипа апа көмүрдү кененирээк түшүрүп алганга мүмкүнчүлүгү болбогондуктан жолдошу экөө кап менен алып үйүн жылытышат. Ал кала ичиндеги кара алтынды капка салып кардарларды тейлеп жаткандардын ар бири өз-өзүнчө баа коюп, анан да таразасы жок сатып жаткандарына нааразы. Анын айтымында капка салып көмүр саткандардан көбүнчө аз камсыз үй бүлөлөр жана пенсия курагындагылар алышат. Көмүрдүн баасы бизди канааттандырарлык деле эмес. Пенсионерлерге оорлоо болуп атат. Анан мешокко таразага тартып берип мешокко салып коюп атат. Жеңил болуп атат да. Жоктон таразага тартып берсеңиз макул болот. Бул деген азыр 300-320 берип аткан да. Анан азыр деген доставкасы да 300-400 сом. Анан веси да туура болбой атпайбы. Шаарчы аймагындагы КАМАЗдар менен ордунан сатып жаткандарда көмүрдүн баасы 6500 сомдон бааланууда. Андан жеңилирээк жүк ташыган автоунааларга жүктөп жеткирип берген акысына 600 сом төлөйсүң. Таразага 200 сом бересиң. Ошентип үйүңө жеткендеги бааны эсептегенде көмүрдүн тоннасы 7100-7300 сомдон айланат. Бирок айрым айдоочулар кардарлардын жеткирүү акысын албай эле барып төгүп берип жатабыз деп бул айтылгандарды четке кагышты. Бир жумалап жатып көмүр алып келип атабыз. Нарын шаарына сатып атабыз. Доставкасы менен 6,5 үйлөрүнө жеткизип берип атабыз. 1 тонна болсо дагы, жарым тонна болсо дагы, 5 тонна болсо дагы. Таразага 200 сомду бирөөнү өзүбүз төлөп атабыз, бирөөнү алган киши төлөп атат. Кээде эми акчалары жокторуна өзүбүз эле төлөп тартып берип атабыз үйлөрүнө. Каяка десе, тияк башы ыртыска жеткизип берип атабыз, буяк башы интернатка жеткизип берип атабыз. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын Нарын облустук бөлүмүнүн кызматкерлери жума сайын көмүр саткандарды кыдырып, көзөмөл жүргүзүп жаткандарын айтышууда. Бирок ага карабастан иш жүзүндө капка салып саткандардын тараза коеюн деген түрү жок. Ал эми кала бийлиги жеке ишкерлер менен сүйлөшүп эки жерде арзаныраак көмүр саттырып жатышканын билдирди. Ушундай жеке ишкер болот деген бала менен сүйлөшүү болгон. 3000 тоннага чейин ошо антимонополиялык келишим түзүлгөн дагы ошо менен элди камсыз кылып турат. Анын баасы 5800дөн ашпайт. Аны биз ыртыстан атайын жерин уюштуруп бергенбиз, базасын ошол жерде сатат. Азыр бүгүнкү күндө дагы аякта 30 тоннадан 60 тоннага чейин кем эмес дайыма көмүр болуп турат. Анан азыр 5-6 жерде сатылып атат. Көмүр кенен болгон ошо баасына кичине 6,5 миңден жеке менчиктер коюп иштеп атат. Анан бирок биз дагы азыр монополия менен көзөмөлдү жүргүзөбүз. Нарын облусунда кыш мезгилине жалпы 100 000 тоннага жакын көмүр отуну керектелет. Учурда социалдык объектилер кара алтын менен толук камсыз болушкан. Калктын керектөөсү үчүн облус аймагында көмүрдөн тартыштык жок. Бирок бааларына жана айрым жерлерде кап менен тейлегендердин таразасы жок сатып жатканына тургундардан нааразычылыктар бар. Алар жергиликтүү бийликтен мына ушул жагын гана көзөмөлдөп берүүнү өтүнүшүүдө. Максат Абдыракынов, Турсултан Болотбек уулу, Нарын жаңылыктары.